Söz депутат Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат. Урматтуу акыйкатчы, азыр Кыргызстанда туш тарапты алып караңыз, акыйкатсыздык, адилетсиздик. Мына бардык тармактарда. Эмнегедир ушундай учурда сиздин үнүңүз катуу чыкпай атат. Сиз накта карапайым элдин кызыкчылыгын көздөгөн акыйкатчы болушуңуз керек эле. Бирок сиз бийликчил акыйкатчы болуп атасыз. Канчалаган адам укугу, мына Кыргызстанда азыр күч органдарына, прокуратура, сот, МВД бүт бардык күч органдарына болгон элдин ишеними өтө төмөн. Эл ишенбейт. Мына күп күндүзү чак түштө мушташтар болуп атат. Кайра камалгандардын баары чыгып кетет. Адилеттик издегендер эч жактан мындай өздөрүнүн укугун коргой албай атат. Керек болсо жөнөкөй карапайым адамдарды айтпай эле коет. Саясатчылар укугун коргой атат. Зам министрлер, керек болсо өкмөт башчылар өздөрүнүн укугун коргой атат. Биз Кыргызстанда азыр ушундай шартта жашап атабыз. Дал ушул мына сиздер отурган күч органдарынын жетекчилери бийликке болгон ишенимди, элдин ишенимин силер кетирип атасыңар. Мына ошол эле кече Баткенде чыр чыкты деп атабыз. Министрдин орун басары Курсан Асановду мына ички тирештин, ички интриганын айынан кызматтан алып, азыр эч нерсе таба албай ора болуп атасыңар. Кечегинде Баткенде ошондой генералдар бизге керек эле мисалы. Премьер-министрлер мына ооруп атат, ооруканага чыга албай атат. Мурдагы премьер-министрлер түрмөдө, алардын укугун коргоп, сиз коомчулукка коңгуроо кагып турушуңуз керек. Токомолдубек дайыма. Мына Жалал Абадка барып караңыз. Иштанберди, башка Алабукадагы кендерди. Бүт биздин кыргыз жарандарыбыз Москва, Россиялап, Казакстанда туалет жууп жүрүшөт. Ошол жерде иштеген биздин өзүбүздүн жарандар Алабукада, Иштанберди, башка кендерде жаткан шарттарын карагыла. Адам да ыйлай турган абалда да. Ошол эле Кытай жарандары ошол жерде келип, алардын шарты биздикине караганда 10 эсе жакшы. Ошондой шартта жашап атышат. Бизде болсо мындай көбүрөөк мындай майда чүйдө маселеге, эми адам укугунда майда чүйдө маселе болбойт албетте. Бирок ошондой маселелерде баяндамада жазылып калып атат да. Мына Убакыт 10 секунд. Ички иштер министринин кече Баткенде чек арадагы айылдык кеңештин депутаттары проблеманы айтып чыкса, аларды суракка чакырып атасыңар. Ошолор туура айткан экен да, 2 күн мурун коңгуроо какты алдын алыш керек болчу да. Силер аны МВД суракка чакырып атат мисалы. Бизде бүт туш тарабының ушундай бир адилетсиздик. Рахмат. Жиңип алыңыз, Жанар Кубаныч, 10 секунд жиңип алыңыз. Рахмат. Миллион кыргыз Россиялап жүрөт. Бир өкүлүңүздү Токомолдубек жөнөтүп коюңузчу ошака. Бир штат берип, миграция кызматы менен бирге ошол жерде иштесин. Көп адам айлыктарын ала албай атат, кыйналып атат, укугун коргой албайт. Полицияда көп адам жатат, акыйкатсыз түрмөдө жаткандар көп. Бир штат, бир орун басарыңыз болсо дагы бир штат ачып берип коюңуз эми Россиягачы. Рахмат, жооп бериңиз. Рахмат. Жанарбек Кубанычевич, сиз көтөргөн маселе өзгөчө мигранттар боюнча туура айттыңыз. Эми бир өкмөт өзүңүз билесиңер, мен жумушка келерде кайрылып уш жерде бир 8 киши, 12 киши бергиле деп силер колдодуңар эле, бирок өкмөт күзүндө деп койду. Эми ал маселе чечилбегенден мындай жолун таптык да, Жанар Кубанычбекович. Биз ошол мен Россияга барганда Россиянын омбудсменен келишим түзүп, 89 субъект федерация бар да Россияда. Ошонун 89 омбудсмени менен ош жерден Москвадан, анан Казанда 2 жолу жолуктум. 2 жолу жолугуп аларга айттым, мен уш жерде кыргыз мигранттардын коом уюмдары бар. Ошонун жетекчилерин коомдук эмеде негизде советник кылып, помощник кылып, ошолорду начальник миграция служба, губернатор силер кабыл алып жардам бергиле деп, мына бүгүн ошол ишти жаңыдан уюштуруп, жаңы иш башталды. Эми жанагы сиз айтып кеткен ооруп аткан мурдагы азыр сот тест боюнча өтүп аткандар боюнча ал өзүм барып соткко да катыштым, өзлөрү менен 4-5 жолудан абактан да жолугуп келдим, алардын арыз мунун уктум. Алардын баарын жазып алып, тиешелүү мындайча айтканда кагаздарымды, үнүмдү ошол жогорку сотко, ген прокуратурага баарын жибердим. Бирок баары чечилген жок. Айрым нерселер баягы кароосуз калып атат. Мына аякы сиз айтып аткан Исаков боюнча ошол эле мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, анын адвокаты көтөрдү. Азыр Министерство здравоохранения кайрылдым. Ушул комиссия
түзүп медицинский, анын ден соолугун изилдеп бир карап, тиешелүү бир жардам көргөзүп медицинский өткөрүп бергиле деп. Мындан тышкары эми бул 18-жылкы баяндама болгондон кийин мен кийин келип калдым. Ошон үчүн кийинки 19-жылы Жанар Кубанычбекович, биз бобуреки азыркы эл кайрылып, туура өзүм деле байкап атам, мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл 19-жылы элден жөнөкөй карапайым элдин кайрылуусу мурдага караганда кескин түрдө мындай өсүп атат. Жана социалдык маселелер боюнча. Бир кыска так жооп бериңизчи. Ошолордун баарына эмки отчеттого кирип, сизге да баяндама беребиз. Рахмат, сөз кезеги депутат Акаев Жанарбек Кубанычевич. Сизде. Чоң рахмат. Кечиресиздер, мен экинчи жолу сүйлөп атам. Урматтуу Улукбек Тойчубаевич, сиз өткөндө биз менен чогуу алай айренге барганда жанагы зордук зомбулукка кабылган балдар жөнүндө бир факт айттыңыз эле. Жанагы цифра, бир жылына канча кабылат деп. Ошону айтып каласызбы азыр? Бир жылда ушул жалпы Кыргызстан боюнча жана зомбулукка кабылган балдар. Жанарбек Кубанычбекович, биринчи жарым жылдык 2019-жылда 123 факт болду. Анын ичинен 76 физический, 33 сексуалдык, 14 психикалык. Былтыркы 6 ай боюнча салыштыра турган болсок 79 факт болгон. Анын ичинен 39 физикалык, 29 сексуалдык, 11 психикалык. Чоң рахмат сизге. Урматтуу Токомботбекович, өткөндө мен министр менен иш сапарда ушул фактыны угуп алып, мындай бир үрөй учура турган факты да, төбө чачты тик тургуза турган. Баарыбыз азыр балдар, наристелердин камын көрүшүбүз керек. Мына өнүккөн өлкөлөрдө, Европа мамлекеттеринде, башка жакта мен дайым айтып келатам, бир баланын өлүмү бул бүтүндөй өлкөнүн, улуттун трагедиясы. Ал жакта чоң бир жаңылык болуп, ошол жөнүндө абдан талкуулар жүрөт. Бизде мына 33 бала сексуалдык, зордук зомбулукка кабылган, күч колдонулган, ушундай өспүрүмдөрүбүз, наристелерибиз ушундайга кабылат. Бул мына акыйкатчынын эң чоң жумуштарынын бири ушул болуш керек. Кыргызстанда азыр биз качан гана өкмөтү дагы жогорку кеңеш баарыбыз биригип, эми Кудай сактасын, бирок бир баланын кырсыгы болгондо гана ызы түшөбүз дагы, ошону талкуулап, жалпы маалымат каражаттарында жазышып жатып калабыз. Бирок мындай тынч заманда дагы биз балдардын жанагы зордук зомбулукка кабылдырбаштын түшүндүрүү иштерин алдын алышыбыз керек. Эми жанагы ата-энелерге зордук зомбулукка кабылган учурда балага тосмо арыз өтпөйт. Ошону түшүндүрүшүбүз керек. Мына Оштогу жана окуяда өлүмгө кириптер болду бала, бирок анын ата-энеси жанагы катыштыгы барлар кайра эле түрмөдөн чыгып кетип атпайбы? Сотко барат экен, биринчи райондон, анан шаардык сот болуп, жогорку сотко жеткичен эч ким жазасыз калып атат мына. Ошон үчүн андай окуялар кайра кайталанып атат. Бул эми суроо эмес, болгон сизге сунуш. Ушул багытта дагы абдан чоң иштерди алып барыш керек. Биз качан окуя болгондо жана өрт өчүргүчтөр болуп, баарыбыз ылдап калып атабыз. Шунун бир кам көрүш керек алдын ала. Рахмат, эске алалык. Рахмат. Салиев Исхак Абсаматовичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу акыйкатчы жана катышкан жыйынга кызматкерлер. Мен жакында окудум, биз премьер-министр бизнес омбудсменди дайындаптыр. Ал сизге атаандаш болуп чыгат ал. Кайсы мыйзам менен ал бекитилет? Эмненин негизинде? Жооп бериңиз. Саламатсызбы, Исхак Абсаматович. Бул жерде бизнес-омбудсмен ал бизге мындай конкурент деле болбойт. У него инвестиции, экономические вопросы больше. Вот, права бизнесменов, права инвесторов ошол жагын карайт. Анан менин билишимче ал баягы атайын өкмөттүн токтому менен бекитилген. Проект финансируется международной организацией. Жок, биз кабыл алган мыйзам акыйкатчы омбудсмен жөнүндө бар. Ал эми бизнес омбудсмен боюнча бир да нормативдүү акт жок да. Өкмөттүк токтом бар да. Ал өкмөт ыйгара ушундай укуктарды бере алабы? Же бизнесмендердин укугу бул адам укугуна кирбейби?
кирет да сөзсүз түрдө ал дагы но бизнес омбудсмен ал бирок специфичный да ошон үчүн ошол институт кирилип атат болуш керек. Эми өкмөттүн өкүлү толук мага караганда толук жооп бере алат го. Жакшы болот эле, каяктан өкмөттүн өкүлү болсо жооп бериңиз. Исхак Абсаматович, Алтынай Сейитбековна жооп берем дейт. Уруксат Мен берсеңиз. жанагы кайсы документ негизинде түптөлдү. Бул болсо өкмөттүн токтому менен секретариат түзүлгөн, бизнес омбудсмен киши шайланган. Эми ошол азыр уюштуруу иштери каралып атат. Ошол секретариатта ким иштейт, канча эки орун басары болот ал институттун. Анан каржылоосу болсо Европа биримдигинин негизинде 1,4 миллион доллар мен жаңылбасам, ошончо акча бөлүнүп атат ошол секретариатты каржылоо боюнча, бизнес омбудсмен институтту колдоо боюнча. Жок, силерде өкмөттө ушундай кызмат орду түзгөнгө укугуңар барбы жокпу? Омбудсмен аталган кызмат ордуну бекиткенде укугуңар барбы жокпу? Мыйзам чегинде бар болду. Мен сиздин сурооңузду түшүнүп атам. Кайсы мыйзам чегинде бар? Ушундай укугуңар айтып бергилечи мага. Структура правительства утверждает кто? Биз бекиткен структурада андай кызмат жок да. Эта структура, Исхак Абсаматович, не финансируется из бюджета. Это секретариат, который будет финансироваться Европейским банком. Анан экинчиден, бул жерде спорный момент. Сиз шашып атасыңар, өзүнчө эле жагып калды кызмат ордун. Анда омбудсмен деп эле коргоочу деп койсоңор. Омбудсмен деген бизге бир гана кишиге тийиштүү сөз. Экинчи суроо. Ошол эле бизнес омбудсмен кет өлкөлүк жаранды койгоңор. Ал мен үчүн кызык болуп атат. Ал биздин ишкерлердин укугун кантип коргойт ал? Ал Кыргызстан алдында эч кандай милдети жок, карызы да жок. Кантип коргойт? Кимден коргойт? Мына милиция, прокурор отурат. Алардын алдында кантип барат чет өлкөлүк жаран? Түшүндүрүп бергилечи мага. Переводчик менен барабы? Башкы прокурор, силер ошого жооп бергенге милдеттүү болосуңарбы же кандай? Урматтуу Исхак Абсаматович, сиздин сурооңузга биринчи. Кандай ченемдик укуктук акт бар деп атпайсызбы? Менин билишимче, өкмөттүн токтому менен бизнес омбудсмен боюнча жобо бекитилген. Ошо жобонун негизинде азыр менин билишимче өкмөттө мыйзам долбоор иштелип жатат. Анда сизге тапшырма, башкы прокурор. Сиз карап чыгып, мыйзамга дал келеби ушундайбы? Сиздер айыл өкмөттөрдү мыйзамдан аша чыгып атасыңар деп атасыңар. Бул жерде өкмөт аша чыгып атат. Мен суроо бергеним, чет өлкөлүк жаранга башкы прокурор маалымат бергенге милдеттүү болуп атат да. Кандай карайсыңар аны? Же Финполиция, же АКС, же бирөө силер тең ошол киши. Эми ченемдик укуктук акттар боюнча, ошо бизнес омбудсмен боюнча запрет жок экен. Анан биякта деген суроо маселе деген баягы биздин ишкердик субъекттердин укугу жана кызыкчылыктар болуп атпайбы? Запрет жок деген бул мамлекет